Раматылык Чубак устазым тирүү кезинде суббота күнү Касси мечитинде Бишкекте сабак кылат эле. Ошол күнгө пайгамбар тарыхынан Абдышүкүр устазыбыз дагы тиги 12 микрорайондо мечитте сабак баштап алыптыр. Анан экөөбүзүн тең катышкыбыз келет, 2-курс, 3-курс жаш балдарыбыз, анан мен кат жаздым. Жүзмө жүз айтсаң болбойт. Анан тиги камерага айтсаң балким тиги Абдышүкүр ажыга кайрылуу кылабы деп, Чубак устаз, Абдышүкүр устаз дагы жаңыдан сабак баштаптыр. Экөөңөрдүкү бир күнгө болуп калды. Кеңешкиле дагы бирөөңөр жылдыргыла, мен да бирөөңөр жылдыргыла деппин да. Абдышүкүр устаз башка күнгө жылдырсын деп жазыппын да. Ага да катышалы депчи. Анан кат кетти турам, жана кызыл баракка жазгам, именно менин катым таанылсын депчи. Цветной барака. Кат алып окуду, ушундай окуп келип туруп, интернетте да бар, карасаңар. Анан окуп келип туруп, анан ушинтип Абдышүкүр ажы да баштаптыр, башка күнгө жылдырсын деп окуп туруп анан айтты. Эй балдар деди. Кегиле мен микрофонду өчүрөйүн, камераны өчүрөйүн деди. Оптун барып Абдышүкүр ажыны угайык деди. Ал киши сүйлөгөндө калгандар жөн туруш керек эми. Дааватта ал кишиден талашпаш керек деп айтты. Раматылык мына ушундай урматтайт эле. Ал эми Абдышүкүр устазыбыз Чубак ажы тирүү турганда бириң да суроо жоопко чыкпагыла деди. Анткени Имам Малик тирүү турган учурда Мадинада Имам Маликтен башка эч ким фатва бербейт эле. Бул мына ошол аалымдардын бири-бирине болгон урматы сыйы.